Бүгүн мастер-класс рубрикабызга сүрөтчү, зергер Жакшылык Чентемиров агайыбызды чакырдык элек. Саламатсызбы, кутмандагыңыз менен? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Жакшы эле жүрүп атабы? Жакшы эле болуп атабы? Шүгүр, жакшы. Ошондой болсун. Бүгүн биз үй шартында күмүштөрдү тазалайлы деп, кантип тазаласа болуп, ошонун жол-жоболорун көрсөтүп берсеңиз абдан жакшы болот эле. Бирок эң биринчи алгачкы суроом сизге дал ушул зергерчилик дүйнөсүнө эмне болуп аралашып калдыңыз? Тагдыр эмне кылып байлады? Зергерчиликке ушу бала кезимден бери эле мындай сүрөтчү болом деген, анан кийин ушу зер буюмдарын көргөндөн кийин ушу аябай ушу неме болуп кеттим да, мындай. Ички дүйнөм мындай неме болуп, ушу зергерчи болсомбу деп. Ушуну эле каалап туруп алды демек каалап туруп алды да, анан баары бир акыры ушу эме ой максатыма жеттим деп ойлойм да. Негизи зергерчиликте деле сүрөт өнөрүнүн салымы чоң болуш керек. Эмнеге дегенде, дал ушундай кооздуктарды жаратууда биринчи сүрөтүн тартып алып, андан кийин жаратат болушуңуз керек. Ал эми канча убакыттан бери дал ушул күмүш жасоо менен алектенесиз? 20 жылдан ашты го, ушундай болду. 20 жылдан ашып калды. Бул жакта эмгектериңиз абдан көз суктанарлык экен. Тааныштырып өтпөйсүзбү? Мисалы, бул сөйкөлөрдү жасоо үчүн канча убакыт талап кылынды, ошондой эле канча грамм күмүш кетет мисалы? Эми муну жасаш үчүн мындай, кандай десем, адамдын баягы эмесинен да, биринчи настроениясы, көңүлү ачык болуш керек. Эргүү келиш керек адамга. Анан кийин иштесе мындай бир күн, 2 күн убакыт кетет мындай жеңил сөйкөлөргө. Ошондой. Анан мындай сложныйраак иштерге убакыт көбүрөөк талап кылынат да, мындай. Келиңиз, эми күмүш тазалоого өтпөйлү, Менин билишимче күмүштү деген атайын жанагындай машинкалар болот, полировочный деп коебузбу, Мен жакшы билбейм бул жаатта. Бирок үй шартында, мисалы, бул жакта лимон суусунду коюш керек, кычкылы, алдыга турган. Бул лимон кычкылтеги деп коебуз суусун. Муну мындай үй шартында мындай кылып тазалаш керек да. Бул мисалы үчүн 200 граммдык стаганга бир 2 чай кашык лимонный кислота салып, бирок өтө кайнак суу эмес, жылымык сууга ушундай салып туруп, аралаштырып, ээрий тургандай кылып туруп, анан кийин ошо изделияны салып коюш керек да. Салып туруп бир 30-40 мүнөт коюп коюш керек да. Эч нерсе кылбай эле салып эле коебуз. Салып эле коюп туруп эле эметип коюп коюш керек да. Негизи биз иш жүзүндө пайка кылып атканда, пайка кылып бүткөндөн кийин, жана от тийгенден кийин алып туруп, чашкага салып туруп, мына ушул эле жидкечте суюктукту куюп туруп эле кайнатса тезирээк болот да, негизи. Тезирээк агарып кетет да, күмүш тазаланат да. Бул жерде, мисалы, мен тиш жууган пастаны көрүп турам. Бул менен да тазаласа болот, демек? Ооба, үй шартында ушу менен деле сууга аралаштырбай эле, жөн эле сыгып алып туруп эле, кургак эле, тряпкага алып туруп эле, баягы мынтип сүрүп, анан кийин жууп койсо болот да, кийинчерээк, кирин кетиргенден кийин. Ушундай эле паста. Абдан жакшы. Бул эмне болду экен, мындай жашыл эле түсүн көрүп атам, бирок эми билбегендиктен сурап өтөйүн. Бул паста гоя деп коет. Муну биз ошо иш жүзүндө колдонобуз. Баягы жумуш жасап бүткөндөн кийин жана полировочный станокко сүрүп, анан могу зер буюмдарын тазалайбыз да. Муну деле колдонсо болот. Бул деле ошо базарларда бар да, мындай таштарчы, эмелер, паста гоялар. Муну тазалаардын алдында мындай тряпка алып туруп, мындай тряпканы алып, могу кадимки эле швейный машинканын майы. Ошого кичине мындай малып алып туруп эле, мага сүрүп. Тазалап көрбөйлү кандай дейсиз? Болот. Тазаласа. Күмүштөрүңүздүн баары эле таза экен, бирок антсе дагы бир тазалап көрөлү. Кайсынысын алалы? Жерден. Бир менен могу билерикти алсак болот. Мындай кылып, кичине мындай көп эмес, кичине эле тийгизип, кадимки эле машинканын майы. Мындай кылып сүрүп алып туруп эле мындай кылып тазаласа болот да.
Мынтип эле үй шартында ушундай эле. Эми ар бир үйдө мындай станок болбойт да, мындай шлифованный, полировочный. Бул майды базардан тапсак болот демек. Ооба, бул кадимки эле швейный машинканын эмеси, майы. Мына мындай болуп калат. Жылтырай түштү кадимкидей. Андан кийин Тазасын алып, таза тряпканы алып мынтип сүрүш керек да, мындай. Дагы да жылтырай түштү. Бул атайын ошондой чүпүрөк, тазалоочу. Эки бетин салыштырып көрөйүн эми. Бир аз болсо да. Мынакей. Өңүнө келе түштү, кулпура түштү башкача айтканда. Эки жакыныраак алсаңыздар, мына бул жак бети тазалана элек. Ал эми бул жак бети тазаланган мынакей. Кадимкидей жаракай жылтырап атат. Ал эми тигил жакта ак таш турат окшойт. Ооба, бул ак таш кыргызчасын мындай ак таш деп коет. Кыргызча атын жакшы билбейт экен, бирок орусча квасси деп коет. Бул деле базарда сатылат да. Муну алып туруп жанагындай фарфоровый идиш бар, идиш болот. Ошого салып, мындай болжол менен салат да. Анан кийин кайнатат, исер буюн салып туруп кайнатып койсо, кадимки Канча мүнөт кайнатыш керек? Бир бороктоп кайнагандан кийин деле ала берсе болот, бир кайнаганда. Бир 5 мүнөт кетет экен, болжол менен. Ооба. Ушундай мындай ак таш. Муну илгери ата-энелерибиз тиги балдар оозулуу болгондо тиги оозунда сүрүшкөндө мынтип эме кылып тряпкага суу менен эметип алып туруп. Энелер үчүн да абдан керектүү нерсе турбайбы бул? Анткени биздики да азыр акырындап чоңоюп келе жатабыз. Анан эмнелер турса эле оозуна сала берип көбүрөөк оозул болуп калып атабыз да. Демек ушул нерсе жардам берет ага дагы, Берет. Абдан жакшы. Мен бул пастаны алып сүртүп көрсөм болобу күмүштөрдөн, Болот. Пастаны алайын. Кадимки эле ушул чүпүрөккө канча тийгиз алыш керек? Жетиштүүбү? Жетиштүү болот ошондой. Жетиштүү эле ошол. Мындай могу жерин сүрсөңүз билинет да. Анан тип туруп тура эле сүртүп атам, мындай кылып эле. Кадимкидей эле. Анан салыштырып көрөбүз. Анткени үйдө ар бирибиз деле паста бар болуш керек. Демек, күмүштү дагы ошентип тиш жууган пастанын негизинде тазаласак болот экен. Азыр эми көрөбүз кандай болот экен. Бир аз болсо да жылтырады. Бирок тиги майчалык кетирбейт окшойт, Же жакшы эле кетиреби бул деле? Жакшы эле кетирет бул делечи. Бир аз карая түштү чүпүрөгүбүз. Бирок бул негизи мындан өтөрү жок да, бул пастагой деп коет. Ошо машинканын майы пастагой. Ошо кадимкидей жылтыратат экен да. Бул атайын ошо биз ошо. Ал эми жанагы биз айтып калбадыкпы, станок машина тазалаганчы. Анын күмүшкө зыяны жокпу, зыян келтирбейби? Мисалы, жукартып коюп деген өңдү. Ооба, эме аны улам эле кирдеген сайын тазалай берсе, күмүштү ал күмүш желе берет да, күмүш. Жумшак металл да бул. Ооба. Жукарып, мисалы, жукара берет да. Аны деле кайра тазалаштын деле кажети жок да. Демек, күмүш жасалып бүткөндөн кийин, бир жолу тазалангандан кийин, ал сунушталбайт демек, Көп тазалабаш керек да. Бир өзүбүз жумушту жасап бүткөндөн кийин тазаласак болот да. Мисалы үчүн кайра кирдеген сайын тазалай берсе, кадимки желе берет да күмүш. Граммы да азая берет дейсизби? Граммы да азая берет да. Абдан жакшы. Мынакей, мен кадимки эле тиш жууган паста менен тазалап алдым. Дагы бир жолу сүртүп коеюн, Бирок айырмасы билинди. Анткени буну деле айтып калдыңыз, сиз ак ташка кайнаттым дедиңиз, муну. Бирок кантсе дагы жылтырай түштү. Мынакей салыштырып көрөлү. Бул жагы кара басып турат, бир аз болсо дагы. Ал эми бул жагы жылтырап турат. Кадимки эле тиш жууган паста менен сүртүп алдым. Ушинтип тазалайын эми үйгө алып күмүштөрүмдү дагы. Тазалаңыз. Анан дагы бир суроом. Мисалы, оюулардын дагы өзүнүн бир мааниси болот, терең бир мааниси болот. Анан айымдарга өзүнчө ою түшүрүлөт, ал эми мырзалар үчүн дагы башка оюулар түшүрүлөт да. Анан ушул боюнча айтып бербейсизби? Эми болот, бирок кандай десем, мен эми азыркы учурда иштеп атам мындай. Айымдарга өзүнчө, эркектерге өзүнчө деп эме кылбайм, бирок ошентип айтышат, бирок мен андай жолуктура элекмин да, өзүм мындай ушундай тажрыйбамда. Мен баягы кардардан заказ алганда анын оюн билип, анан кийин өзүм сүрөтүн тартып көрсөтүп,
баягы кеңешип заказчик менен анан ошо иш жүзүн ашырам да. Анан андай болот негизичи жана умаяненин белгиси, бул ушундай бугане деп ушундай бөлүнөт. Мен бирок эркектики, аялдыкы деп демете алам. Мындай возраст боюнча кылса болот да, мисалы үчүн жаш кыздарга, апаларга деп мындай оюларды бөлөбүз. Жаш кыздарга кандай оюлар болот? Азыр учурда минимализм деп коет да, мындайчы. Жаштар көбүнчө ошондойго качырып атат да. Мындай жөнөкөй, орнамент аз болуп, мындай. Анан апаларга болсо көбүнчө мындай, кандай десем, могу сыяктуу азыр бул жерде жок экен. Мына мунусун алып койгондо могу сыяктуу комплект, бирок мындай вишулкалары жок, мындай эле чачырап турган, ушундай комплект болот да. Демек, бул жаш кыздарга арналган экен, Булар жаш, бул шылдырап турган, карап көрсөм болот, алып. О комплект мисалы үчүн кыздын себине деп жасалып атат да. Кыздын себине деп жасалып атат. Кыз узатууга жасайм, үйлөнүү тоюна жасайм, ушундай заказдар. Демек, ар кандай буйрутмалар болот экен. Негизи кыргызда абдан жакшы сөздөр бар. Мисалы, аккан арыктан суу агат, же болбосо кандан канга өтөт деп коет эмеспи? Ал эми бул жаатта сизге кимден өттү эле? Мисалы, ушул боюнча айтып бербейсизби? Же өзүңүз гана мындай кызыгып эле анан ушул өнөрдү аркалап калдыңызбы? Жок, менин өзүмдүн жеке жаатымда ушундай мындай өнөрлүү адамдар көп да. Атабыз, чоң атабыз ушундай өнөрлүү кишилер болгон. Зергел болбосо дагы мындай жыгач уста болушкан, ушундай көп эме болгон да. Өз немедечи жеке жаатыбызда ушундай усталар көп болгон. Негизи эле кыргыздын канында бар дебейсизби? Кыргыздын канында бар, анан кийин баягы айтып коет го, илгери кичинекейинде биз көп эме кылабыз да. Биздин убагыбызда мисалы үчүн ким болосуң десе, космонавт болом, учкуч болом деп, учкуч болом деп ушинтип айтышчу да. Азыр жаш кичинекей балдар башкача айтат да. Депутат болом деп. Анан кийин ошол кезде эле менде мага суроо бергенде мен айтчумун, сүрөтчү болом дечимин да. Мен уже бала кезимде эле кагаздын баарын эле сүрөт тартып берип, тиги сүрөт тартып отуруп, кагаздын түбүнөн стенкага кайтып кетип калчумун да, сүрөт тартып. Жакшы. Негизи бул жаатта дагы мен оюм боюнча кыргыздын учу кур эмес чыгар. Айтайын дегеним, өзүңүздүн кийинки шакирттериңиз да бар окшойт, Шакирттерим да бар. Азыр ушул учурда мен уулум менен эмгектенип атам азырчы, уулум экөөбүз. Демек, уулуңузга бул өнөрдү тапшырып аткан турбайсызбы? Ооба, тапшырып, үйрөтүп, азыр чогуу иштеп атам ушул учурда. Анан мындай үйрөткөн деле балдарым бар азыр, өз алдынча иштеп атышат азыр. Абдан жакшы. Буюрса дагы далай эмгектерди күтөбүз. Колуңуздан келип бергениңиз үчүн, сунушумду четке какпай келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Дагы буюрса көп келип туруңуз. Ар дайым эшигибиз ачык. Ал эми биз болсо телекөрүүчүлөр менен коштошобуз.